Мен мындай состав түзөйүн деген оюм бар. Жаңы жүздөрдөн бир бол өз алдынча шайлоого барат. Депутатты түз шайлоосо, анда депутаттын жоопкерчилиги элдин колунда болот да. Саясий туруктуулук бар десек болот. Бирок экономикабыз аябай басаңдап, элдин жашоосу начарлап атат. Төрөбай Закирович менен Нокат эле жердешпиз да. Ал жерде бизде саясий атаандашуу бар. Мен өзүмө актанып аткан жокмун. Бирок эгер ошондой критерий, туру критерий болсо, эл өзү билет. Эгер андай эмес болсо, мен деле олигархтардын катарына кошушу мүмкүн. Мен тегерек деген балдар мындай орто өзүнүн оокатына тың, майда чүйдө иштер менен алек болгон эле балдар. Саймайтыны мен жалпы инилерим аркылуу тааныйт элем. Ал инилерим бизнесте жүргөн инилерим менен чогуу иштешип калган. Премьер-министр болуп барыш үчүн команда менен барыш керек. Көз карандысыз болуп барыш керек. Аны айтышат коррупционер. Экинчиси бул криминал, үчүнчүсү бир гей. Аябай кошоматчылык болуп кетпеспиз. Биз парламенттик башкарууну биз али көрө элекпиз. Биз президенттик башкаруудан чыга элекпиз али. Эзилип көбүлө баласак болуп кеткенден бир аз алысыраак окшойм, негизи ушундай да. Алтынбек мырза, бүгүн жаратылыш коюнунда маектешүүгө келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Көп күттүрбөй эле баштайлычы. Мына коронавирус деген бале чыкты. Азыр болсо элдин көбү карантинден чыгып чыкпай, мындай бир тыныгуу маалында турабыз, бирок ошондой болсо дагы саясатчылар күжү болуп элатышат. Бир бул парламенттик шайлоого даярдыкты кандай жүргүзүп атат? Парламенттик шайлоого биз даярбыз, даярданып келе жатабыз. Эми азыркы сиз айткандай сүйлөшүүлөр, саясий кырдаал күчөгөн мезгил, себеп дегенде алдыда чоң шайлоо турат күзүндө. Ошого азыркы күчтөрдүн, саясий күчтөрдүн, топтордун же болбосо партиялардын сүйлөшүүлөрү, саясий лидерлердин же саясатта аттанган кандидаттардын бир сүйлөшүүлөрү болуп атат бүт жерде. Жолугушуулар, бул ар түрдүү жолугушуулар болушу мүмкүн. Кээ бирлери парламентке келиш үчүн, жөн эле келиш үчүн, кээ бирлери бир баалуулуктары менен алдына койгон бир максаттары, бир ишке ашыра турган өзүнүн элге, мамлекетке кызмат кылам дегендер да жок эмес. Андай уул кыздарыбыз да толтура. Баалуулуктар менен, саясий көз караштар менен биригебиз дегендер толтура. Ушундай сүйлөшүүлөр бүгүнкү күндө жүрүп атат. Бул коронавируска карабай, оор бүгүнкү күндө эки жака чыкпай тургула дегенге карабай, бир саясий сүйлөшүүлөр бир темп күч алып атат бүгүн. Тынч жатмай жок деңиз. Тынч жатмай жок. Айтыңызчы, Бирбол партиясында буга чейин саясий бомонддар, мурунку премьер-министр, вице-премьер, министрлер келди эле да, анан алар сизден ишеништи, акташтыбы? Эми ишеништи акташты, жактабады, негизинен эл бизге баарыбызга баасын берип койду. Анын ичинде сиз өзүңүзчө анализ жасап атасыз да? 6 созуктун депутаттарына, жалпы парламентке, бизге эл бүгүн баасын берди, элдин ишеничинен чыкты деген сөз аябай катуу жүрүп атат. Ушул парламенттеги партияларды шайлабагыла деген дагы кызуу талкуулар болуп атат. Бул негизинен эл айтканга каршы чыгуу бул негизинен кыйын, аны моюнга алыш керек да, чындап эле. Ал бул болуп аткан турмуш. Себеп дегенде бул парламент
түзгөн өкмөт чогуу биз бир алгылыктуу элдин күткөн нерселерин биз бере албадык окшойт деп мен жыйынтык чыгарып атам. Ал эмнеге байланыштуу ушул мындай парламенттеги соңку сындарды мындай моюн толгоп укпай коесуңарбы же чын менен эле кабыл ала аласыңарбы? Жок, аны укпай коюш бул туура эмес. Будан анализ жүргүзүш керекпиз. Ошого карап иш жылдырышыбыз керек. Кемчиликтерди оңдогонго, түздөгөнгө дайым аракет кылыш керекпиз. Неге мындай нараазычылык болуп атат? Себеби бүгүнкү күндө бул коронавирус шылтоо болбош керек. Негизги бүгүнкү саясий абал, экономикалык абал бизде жакшы эмес. Экономика, саясий туруктуулук бар десек болот эми. Бирок экономикабыз аябай басаңдап, элдин жашоо деңгээли начарлап атат бир жагынан. Бул ордунда жок дегенде ордунда турат, ордунда туруу деген бул артка кетүү деген. Өкмөт биздин курган өкмөт, ошол өкмөттүн иштешине биз дагы жоопкерчиликпиз. Негизинен бир алгылыктуу реформа жүрүп, алдыга жылганга мүмкүнчүлүк бар. Реформа чокулап жүргөн реформалардын жыйынтыгы чыкпаганын 30 жылдан бери көрүп биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бирок тилекке каршы дагы ошол чокулаган реформа бул жыйынтык бербейт. Ал бир топтун бир багыттагы бир кызыкчылык үчүн болуп калышы мүмкүн. Ал тескерисинче бир убактар өткөндөн кийин артка кайтып келип, анан реформадан элдердин көңүлү кала баштайт да. Бул реформа деген бул толук жүрүш керек. Бул бардыгы мамлекеттик система бүт байлануу бирине бир. Бул толук жүргөндө, толук өзгөрүү болгондо анан бул реформа көпчүлүк реформа бир сөз менен айтканда көпчүлүк кабыл алыш керек. Жалпы ар бир жаран ошонун реформанын жылышын алар болгону ишке ашышын, ишке аша турганын алар мындай өзүнүн эмеси менен чувствовать этиш керек да. Жон терisi сезиш керек. Ал ар бир инсанга ал эмеси жетиш керек да. Бир кандайдыр бир таасири тийиш керек. Ошол реформа мындай натыйжалуу болот, мындай салмактуу болот, анан ишке ашат, анан ал жашоону жакшыртат. Андай реформа бизде 30 жылдан бери боло элек. Кыргызстанда саясатка келген жаштардын басымдуу бөлүгү бул байлардын балдары экен деп айтканыңыз бар да. Анан эми бир бол эгер өз алдынча парламентке келе турган болсо, ошондой жаштарды көрө алабызбы? Курамы кандай болот? Мындай 1-2 ысымдарын айтып берсеңиз жакшы болот да. Бизде мындай да, биздин өлкөдө мындай шарт түзүлүп калганда, эгерде жанагы кандай десек, атасы депутат болсо, баласы да депутат болуш керек. Ошону кандай деп айтабыз? Мүмкүнчүлүктөрдүн теңсиздиги. Ушундай түшүнүккө, мүмкүнчүлүктөрдүн теңсиздиги. Бул деген мынтип айтат эле, мүмкүнчүлүктөрдүн теңсиздиги бул сен кайсыл жерде төрөлдүң, кандай үй бүлөдө төрөлдүң, кимдин кайсыл бир колунда бардын, байлардынбы, же бир кландынбы, же болбосо таасирлүү адамдардын үй бүлөсүнөнсүңбү, же болбосо ошо региональный көз караштагы, шаардагы, айылдык, анан улут, региональныйды айттым, улут, ошол эле мезгилде дин тутуму, ушулар бүт ушулар каралып, мүмкүнчүлүктөрдүн теңсиздиги болгон өлкөдө эч качан өсүш болбойт. Бизде ошондой да, бүт жогорку кызматтагылар дейлиби, же болбосо чоң бизнестегилер мүмкүнчүлүк бизде теңсиздик болгон үчүн дайыма монополия болуп, өзүнчө мындай атырылып чыгып келгендер өтө аз да. Өз күчү менен дейби. Өз күчү менен мындайларга бүт жол жабылуу. Тааныш билиш, чоң атасы чоң болгон, же атасы чоң болгон, же болбосо бир кланда дайыма ушул
мамлекеттик калыптанып калган системада жүргөндөргө эшиктер оңой дайыма ачык да. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктүн теңсиздиги болгон жерде бул өсүш болбойт. Ошондуктан бизде мындай монополия сыяктуу болуп, ошон үчүн элде нараазычылык көп. Эгерде айылдан чыккан эч кандай бир анын таанышы жок, бир жездеси бир чоң эмес, же бир байкеси чоң эмес, же кайнатасы, же бир чоң аталары бир мындай ошондой бир кландарда же бир чоң эмелерде жүрбөгөн болсо, бул бүгүнкү эле күндө эмес, 30 жылдан бери калыптанган, андан мурда союз мезгилинен калыптанып келген, атадан балага өтө турган ушундай нерселер болуп калыптанып калды да бизде тилекке каршы. Ошон үчүн бизде жакшы жылыш кадрлык аксоо ушундан болуп атат да. Макул ушул тоскоолдукту бир бол жоюп, башкаларга үлгү болуп бере алабы эми? Эми мынабул шайлоодо кечеги айталык, мен парламентке баргым келет, бир болго кошосузбу сиз? Кечегиде мындай айтайын, азыр анан сизге да жооп берем. Кечеги биздин составта эски чиновниктер болгон, бүт. Алар эски деп айтсак деле көп туура эмес болот. Тажрыйбалуу деп айтсак туура болот да. Тажрыйбалуу чиновниктер болгон. Алардын тажрыйбасын пайдаланып алдыга жылсак болот эле, тилекке каршы андан пайдалана алган жок бул себептен аларга мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Азыр эми бул созупка тажрыйба албетте керек негизинен. Бирок мен мындай состав түзөйүн деген оюм бар. Жаңы жүздөрдөн билимдүү, ошол эле мезгилде бир нерселерди жаратман, мурда бир саясий топтордо жүрбөгөн же болбосо мамлекеттик кызматтарда иштебеген ушундай жаштарды мен азыр издеп атам. Себеп дегенде алардын тажрыйбасы мамлекеттик кызматта жок болгон менен башка жактардан бар да. Бизнестен бар же жакшы жаңы идеялар. Алар мындай рискке бара алат. Коркпой рискке бара алат деген жыйынтыкка келдим да. Себеби мамлекеттик кызматтарда калыптанып калгандар булар жанагы зона комфорттон чыга албайт экен дагы бир решительный шагтарга барыштан мындай тартынып калышат экен. Себеби тоскоолдуктар көп да. Ошондой инсандарды мен катарыман көрүм келет, ошондойлорду издеп жүрөм. Ошондойлордун катарында сизде деле барсыз да. Ушундайлар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атам. Рахмат. Айтыңызчы, негизи бир бол өз алдынча парламенттик шайлоого бара алабы же бир биригүү альянстарга кошулуу болушу ыктымалбы? Бир бол өз алдынча шайлоого барат. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бир бол башка бир партиянын менен кошулуп, башка партия менен барбайт. Эгерде бир бол менен кошулам дегендер жеке инсанда эшик ачык, алар менен анда дагы эшик ачыкта дагы азыр мындай идея баалуулуктары менен сүйлөп ошондой дал келиш керек болот. Эгер андайлар дал келбесе, сөзсүз эртеге жол экиге бөлүнөт экенин мен толук түшүндүм да. Айтыңызчы, күздө өтчү парламенттик шайлоого байланыштуу сиздин кесиптешиңиз Төрөбай Зулпукаров менен таасир талашып, ал сизди жектеп жатыптыр. Бир бол партиясынын шайлоого катышуусуна тоскоолдук жаралышы мүмкүн деген дагы инсайдердик маалыматтарым бар. Чынында Төрөбай Зулпукаровдун таасири күчтүү болуп атабы же сиздин партияга коркунуч барбы? Анын үстүнө экөөңүздөр тең ноокаттан болосуздар. Ачык айтсаңыз. Ачык айтканда мындай да. Партия бул жалпы Кыргызстан боюнча иштеш керек да. Ал Төрөбай Закирович менен биз ноокатта эле жердешпиз да. Ал жерде бизде саясий атаандашуу бар. Бирок жеке инсандык мындай андай нерселер бизде жок. Мамилебиз жакшы.
эч кандай тоскоолдуктар мен көрбөй атам. Ал жактан ал кишиден же ал топтон чогуу жүргөн ал биримдик саясий топтордон саясий биримдик партиясынан мен эч андай коркунучтуу же андай тоскоолдукту көргөн жокмун, и андай дагы болбойт. Себеп дегенде бул жерде жалпы республика боюнча алардын электораты негизинен башка, менин электоратым башка, баалуулуктарыбыз дагы башка. Себеп дегенде алардын бийликтин партиясы Адем Ресурс башка, анан кийин бийликке ишенгендер, колдогондор, аларды мен алардын голосун мен тарта албайм. Бир аз бийликке альтернативный сунуш бергендердин катарындамын деп эсептейм мени. Мен жанагы критикалагандардын бул туура эмес, бул дегендердин катарында эмес, мен альтернативный сунуш берип, андай эмес, мындай биздин багытыбыз дегендердин катарындамын. Ошондой көз караштагы элдер мени шайлашы мүмкүн. Бул жерде тирешүү ал башка эле бир күчтөрдүн бизди уруштуруп коюп же тирештирип коюп, бир тамаша кылып тургысы келгендердин ойлору деп болушу мүмкүн. Бирок эгерде бийлик тарабынан ошондой мындай админ ресурс колдонула турган болсо, ошондой кагылыш боло турган болсо, сиз ага туруштук берүүгө даярсызбы, көтөрө аласызбы? Админ ресурс деген бул эч ким админ эткен эмес, эте албайт. Бул сөзсүз жүрө берет. Аны ошол биримдик партиясы болобу же башка бирөө бизге иштегиле мындай кылгыла дебесе да, бул калыптанып калган. Мамлекеттик кызматта иштегендер, алар чуркап жүрүп биринен бири мен жакшы көзгө көрүнүп калайын, мен кызматтан көтөрүлүп калайын деген аракет менен алар өзүнөн өзү эле иштей беришет. Бийлик демекчи, сизди соңку убактан бери президент менен мамилеси анча болбой жүрөт деп дагы айтып жатышат. Акыркы жолу президенттин кабыл алуусунда качан болдуңуз эле, же акыркы жолу качан жолугушуп пикирлешкениңиз? Менде андай ал дагы деле жанагы түрдүү ушактар, биз президент чакырганда дайым бизди кабыл алат. Жалгыздан кабыл алат, бир маселе менен биз кире турган болсок, анан лидер фракцияларды кабыл алат. Андай сиз айткандай бул ушак эле, ага негиз жок. 2017-жылы президент Сооронбай Жээнбеков президенттикке ат салышып, талапкер болуп жатканда сиз аны колдоп, абдан жакшы пикирлерди айткансыз да. Бул талапкерлердин арасында күчтүү талапкер болуп эсептелет депчи. Убакыт өтүп атат, бийликтин жасап аткан кадамдарын коомчулук талдап атат. Бүгүн ошол эле оюңуздасызбы? Эми бүгүнкү күндө президенттин негизги өзүнүн лозунгу бул коррупция менен күрөшүү деп өзү да президент дайым айтып жүрөт. И негизги жумушу, биринчи жумушу, жумушу көп. Ушундай да. Коррупция менен кандай бул күрөшүш керек. Коррупция менен жалгыз күрөшүш кыйын. Жалгыз күрөшкөндө ал бул диктаторлор күрөш керек. Бизде андай эмес. Биздин демократиялык багыттагы биз өлкөбүз, парламенттик башкаруудагы. Буда бүт жалпы күрөшүш керек. Буда бир шарттар бар да. Кандай? Бул эркиндик, жарандык коомго эркиндик, ошол эле мезгилде маалымат каражаттарына эркиндик болуш керек. Биринчиден. Экинчиден, бул жерде мамлекеттин кийлигүүсүн азайтыш керекпиз. Мамлекеттин кийлигүүсү деген азайтуу деген бизде аябай күчөп кеткен. Ошондуктан ошо мамлекет ар жерге кийлигишүүдө ошол жерде коррупция жаралып атат. Аларды кыскартышыбыз керек. Мамлекеттин ичинде чоң бир реформа жүрсө, ошол коррупция болуп аткан жерлердин бардыгын жоюп салган болсок,
анда ушул нерсе жоюлат да. Бул коррупция менен үстүнөн эле күрөшө берип, алба деген. Себеп дегенде ал иштеген, ал касание болгон иштеген сотрудниктердин айлыгы 5000 болсо алар эмне кылыш керек? Алтынбек мырза, анан эми парламенттик шайлоо жакындаганда эле саясатчылардын баш оорусу бул босогобау жөнүндө болуп атат да. Преференциалдык системаны колдоп жаттыңыз эле, бул ишке ашабы? Босого негизинен 9% көптөгөн наразычылык бар. Аны 7-ге жана 5-ке түшүрөлү, 7%га 5%га түшүрөйүн деген эки сунуш бар. Ошонун азыр 7%-на депутаттардын көбү ынанып тургандай болуп атат. Себеп дегенде 7% мурдагы абалына кайтарып келүү деген. Анан экинчи маселе жанагы биз элден шайлоо укугун алып койгонбуз да. Эл списокты шайлайт, кандидаттарга түз шайлоо дегенди биз алып койгонбуз. Ошол укукту элге кайтарып берели деген ой болуп атат. Бул кандай? Эл эгерде өзү депутатты түз шайласа, анда депутаттын жоопкерчилиги элдин колунда болот да. Подотчетность болот. 2 эсеге жогорулайт. 2 эсеге жогорулайт. Депутаттар эл менен эсептешет. Эл менен эсептешкенде гана эл саясий процесске түз аралашса, эл менен саясатчылар аралашып эсептешкенде ошондо жылыш болот. Анда чыгарган мыйзамдар, экономикалык багыт, көз караш, бүт ошо талаштар дайыма элдин кызыкчылыгы үчүн, ар бир жарандын кызыкчылыгы үчүн талаштар жаралып, ошондой мыйзамдар ишке ашып, мамлекеттин жылышы алдыга карай жылганга толук мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү биздин аксап атканыбыз ушундан. Бул эми президент ишарат кылды, менимче депутаттар колдоп берет болуш керек, 7% айтор өтөт деген эле ойдобуз биз деле. Анан өткөндө дагы бир маалымат каражатына айттыңыз окшойт. Парламенттин курамы 120 депутат, бул көптүк кылат, анын санын 60-ка түшүрүш керек депчи. Муну айрымдар сиздин бир популисттик пикириңиз катары да кабыл алып атышат. Негизи мындай эсептеп чыгууңуздун бир жүйөсү, негизи барбы? Бул көпчүлүктүн каалоосу, көпчүлүктүн айтып аткан сөзү, депутаттар көпкен азайсын деген. Буга деле негизинен туура эле азайтса болот. Негизинен биз жанагы түз шайлоону эгер ишке ашырып алсак, күчтүү депутаттар келген болсо, сапаты жогорулап, ишкерлиги, элдин жашоосу уже бир аз өзгөрүп, башка туура нукка түшсө, ал маселе өзүнөн өзү чечилет. Көп азы бул көп маселе болбой калат. Парламент өзүнүн ыйгарым укуктарын, өзүнүн ишин жакшы аткара албаганы үчүн ушундай маселе көтөрүлүп атат да, азайсын. Эми депутаттарды азайтыш үчүн бул анда конституцияга өзгөртүү киргизиш керек биз. Ал жерде коюлуп калган. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн бир эле бул сан менен анда бир чоң өзгөрүүлөр жаралышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул бүгүн алмаштырабыз деген бул алмаштыра албайбыз, бул конституциялык өзгөрүүгө башка. Бирок күн тартибинде бул маселе турат. Эгерде биз жанагы түз шайлоо ар бир кандидатка шайлансын деген биздин мыйзамыбыз өтүп ошол ишке ашса, бул маселе өзүнөн өзү чечилет. Парламентке жалаң бизнес олигархтардан келген бизнес клуб болуп калды дедиңиз. Анын катарында сиз да барсызбы? Сизди дагы эң чоң олигарх деп айтып жүрүшпөйбү? Олигарх деген өзү ким өзү? Олигархтар мамлекеттик кызматтарда жүрүп байып, ошол саясатты өзүнүн кызыкчылыгы менен чогуу алып жүрсө, же кандайдыр бир чоң бизнестерди монополия кылып, саясатта ошону калкалап жүрсө,
саясат менен жанагы иштин жүрүшүн өзүнүн байышын аралаштырып ошол байлыгы менен жанагы кандай десек лоббирует этпи, лоббилер менен мыйзамдарды коргоп ошолордун багытында жүргөн болсо, ошолор бай акчалуулар ошол бул олигарх болуп эсептелет. Парламентте андай олигархтар кимдер? Андайлар жок дегенден алысым толтура. Кимдер? Мен андайлардын катарына кошулбайм. Себеби айтып берейин. Мамлекеттик кызматта мен бир күн иштеген эмесмин. Депутаттыкка чейин. Депутат болуп келдим, бизнес чөйрөсүнөн келгенмин. Бул бир. Экинчиден, менин бир мамлекеттик деңгээлде лоббирует этип, коргоп, карай турган менин бизнесим жок. Ал кандай? Же болбосо бир унбу, же бензинби, же спиртпи, ушундай багыттарда иштеген бизнеси бар депутаттарыбыз жок эмес. Бар. Анан мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеп келип, чиновник болуп, байып, казынадан байгандар дагы жок эмес. Бар. Вот биз олигархтар менен эмесин мындай билип алышыбыз керек да. Мен өзүмө актанып аткан жокмун. Бирок эгер ошондой критерий, туру критерий болсо, эл өзү билет. Эгер андай эмес болсо, мен деле олигархтардын катарына кошушу мүмкүн. Алтынбек мырза, анан сиздин түштүктө балдарыңыз аткезчилик менен алектенет, аларга айрым учурда Алтынбек мырза жардам берет деген сөздөр айтылып келет. Же сиздин бизнесиңиз муну менен кээде байланышы барбы? Бул мен оюмча бул жөн эле сөздөр, ушак сөздөр, андай маселе ушул күнгө чейин болгон эмес. Андай бир чоң схемалар менен, же болбосо бир чоң иштер менен мен алек болгон андай балдарым жок негизинен. Мен тегеректеген балдар мындай орто өзүнүн оокатына тың майда чүйдө иштер менен алек болгон эле балдар. Бир чоң алдыда чыгып, бир чоң мамлекеттик схемаларда, например, энергетикада же башкада бир кандай десем, жалпы 5-6 эле схема бар да, андай багыттарда мен бир дагы андай менин таасирим жок, андай балдарда жок. Бул жөн эле менин тегеремде бүт ишкерлер. Айтыңызчы, анда сиз парламентке келгенде мен бизнести колдош үчүн, орусча айтканда аларга крыша болуш үчүн келгем деп айткандыгыңызды билем. Бул тууралуу маалымат каражаттарынын биринде дагы учурунда окуп таң калгам. Анан мунундай чечмелеп берсеңиз өзүңүз. Биз бунун негизи мындай айтайын да, мамлекет өлкө экономикасы жогору болуш керек, алдыга жылыш керек. Экономика өнүксө, бул баары мамлекеттин күчтүүлүгү таасири болот. Ал экономиканын өнүгүшү үчүн бир топ бир факторлор бар да. Мындай четинен айтайын. Бул экономический институт дейт да, мындай эрежелер. Эреже деп айтайлы. Эреже бол бир 2-3 факты бизде жакшы сакталыш керек. Бул экономикалык эрежелер. Бул менчикти коргоо. Менчикти коргоо бул биринчи орун. Кайсы түрү болбосун? Менчикти коргоо бул аябай бизде сакталыш керек. Аны мамлекет кепилдик бериш керек. Экинчиси менчикти сактоо, андан кийин экинчиси бул жанагы келишимдердин так аткарылышы.
бул келишимдер контракттар, түрдүү келишимдер. Мамлекет менен бизнестин ортосунда. Мамлекетке эмес, бизнестин ортосунда, бизнестеги. Аны бул келишимдердин так аткарылышы. Бул деген эмне? Буну келишимдер келишпей калганда сотко кайрылат. Бул жерде адилеттүү, көз карандысыз сот бийлиги иштеш керек, орнош керек. Үчүнчүсү эркин атаандашуу болуш керек. Эркин атаандашууну мамлекет камсыздап бериш керек. Бул эркин атаандашуу качан пайда болот? Эркин атаандашуу деген бул мамлекет ошол бизнеске мамлекеттин таасири аз болгондо, аралашпаганда, мамлекет эч кандай бизнеске аралашпай, ушул үч нерсени жасап берсе, анда бизнес өнүгөт. Бизнес өнүгөт. Бизнес өнүккөндө ошол экономика алдыга жылат. Бул экономикалык эрежелер. Экономикалык эрежелердин үстүндө бул саясий институту дейт, саясий институт. Бул политикалык саясий эрежелер. Саясий эрежелер бул кантип калыптаныш керек? Саясий эрежелер бул биринчи саясий эрежелердин үстүндө бул саясатчылар. Саясатчылардын келишин биз аныкташыбыз керек. Саясатчылар эгерде туура ошол жетекчилер, саясий жетекчилер түз келген болсо, элдин ушул жерде ключевой нерсе түз шайлоосу менен ар бир инсанды эл шайлап туруп алып келсе, ал элдин кызыкчылыгын ойлойт. Элдин кызыкчылыгын эл менен эсептешет, элге подотчетный болот. Ошол мезгилде көпчүлүккө туура келе турган мыйзамдарды кабыл алат. Ошондо саясий бул туруктуулук, саясий эрежелер элди ойлогондо ушул жерде бир элге подотчетный болуш керек. Ошол эле мезгилде бул жанагы мен айткан эркиндик, жарандык коомдорго эркиндик берилиш керек. Ошол эле мезгилде маалымат каражаттарына эркиндик, тоскоолдуктар болбойт. Ошол эле мезгилде жанагы үч нерсеге бул саясий инсандар, жетекчилер шарт түзүш керек. Бул экөө аябай байлануу. Эгер ушул экөө бир багытта иш кылса, экөө чогуу келип туруп элге подотчетный болсо, ошондо гана алдыга жылат. Менин негизги миссиям ушул нерселерди туура ордуна коюп, бизнес өркүндөп өссө, экономика алдыга жылса, ар бир жаран буну жон териси менен сезиш керек. Ошондо гана. Башка жол менен бул жылыш менин оюмча кыйын. Дагы бир маселе бул азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Сайма Ийти маселеси. Сайма Ийтинин өлүмүнө иликтөө ишинде мындай сизди дагы суракка чакырып жүрүштү. Депутаттык комиссия түзүлдү. Анан сизден так жоопту өзүңүздөн азыр уга алчы. Канчалык деңгээлде байланышыңыз болду беле? Мен ошондо эле айтканмын. Ал жигит Раматылык Сайма Ийтини мен тааныйт элем. Инилерим аркылуу. Ал инилерим Кара Суу базарында иштешчү. Кытайдан товар ташып, жанагы чиновник болуп да, ушундайларда. Ал мени суракка чакырганын негизги себеби дегенде мен сессияда өзүм айтканмын. Мен ал жигитти тааныйт элем, тааныйм депчи. Ошон үчүн чакырып менден сурашты, кандай тааныйт эле, сөзсүз эле. Каяктан тааныйсыз, кандай тааныш деп болгону бир-эки суроолорду беришкен. Экинчи жолу чакырышып, дагы тактап, башка бир суроолор дагы пайда болот деп беришкен. Жакын мамилеңиз болгон эмес. Сайма Ийтини мен жалпы инилерим аркылуу тааныйт элем. Ал инилерим бизнесте жүргөн инилерим менен чогуу иштешип калган. Ошолор менен түрдүү мероприятиялар, ардекелер болуп калышчу, ошолорго келип калчу. Ошондой таанычумун. Аны тааныганмы чоң мероприятияларда, бирдекелерде көрүп калгандар көп болгон эми. Ошто баары эле билет эле, бири ким менен ким сүйлөшүп жүргөн.
Ошону СМИде бир эме кылып, раскачка кылышып жазышканда ошодон пайда болгон сөз бул. Дагы бир Саймаевдин өлүмү боюнча анан парламентте мындай иликтөө үчүн комиссия түзүлгөн, бирок анын курамынан сиз чыгып кеткенсиз. Ошол комиссия аягына чейин чыктыбы? Эмне болду? Кабарыңыз барбы? Жок, ошол иштеп аткан бойдон, узартылган бойдон Токтоп калды. Токтоп калды. Иликтеп атышкан, ошол бойдон турат деп. Дагы бир маселе, сизди бул боюнча сизден кээде журналисттер көп эле сурашат. Криминал менен байланыштуу деген дагы маселелерди айтып жүрүшөт. Анан алсак түштүктө Дженго деп аталган кайманаты бар, Кадыр Досонов, ошондой эле Камчы Көлбаев менен жакын мамилеси бар дешет да. Чынбы бул? Жок, жалган. Андай мамиле жок, алар менен ысык мамиле жок. Анан криминал менен байланыштырган бир бул дагы саясий оппоненттердин бири-бирибизге жала жабуубуз да негизи. Бүгүн эмне кандай мода? Бир саясатты бир жамандоо. Же аны мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрсө, аны айтышат коррупционер. Экинчиси бул криминал, үчүнчүсү бир гей. Бир топтор менен ушундай жамандашат. Эми мени коррупционер дей алышпайт дегенге негиз жок. Андай эмеде иштеген эмесмин. Үчүнчүсүнө дагы бир кошо алышпайт. Анан мен бул тентек болуп жүргөнмүн, тегерегимде бүт спортсмендер жүргөн. Анан азыр деле бар тандалган спортсмен. Азыр деле бар. Ошондой бир өзүмдүн жашоодогу алып жүрүшүм бир аз башкачараак да, мындай жүрсөм, ошого ушу байлаганга жеңилирээк, мени криминал же башка бир топ деп байлаганга оңойраак. Ошону дайыма СМИлерден атайын заказдар менен, башкалар менен ушинтип айтып, ошону качать этишип, ушундай эме жабылып калган. Бирок аны бул эл билет эми, эл көрүп турат. Ким криминал, ким башка. Кээде ошол тентектигиңизди парламентте, мүмкүн досторуңуздун арасында сөздүн күчү жетпегенде муштум менен көрсөтүп коесузбу? Же ал калдыбы? Ал калды, эми ал муштум менен көтөргөн бул негизи бул туура эмес экен. Бул жаштыкта болуп көп эле учурлар болгон. Азыр эми андай мезгилде 40-тын 40-ын аштык. Бул туура эмес. Негизи сөз менен бүткөн, сүйлөшүү менен бүткөн маселелер бул туура чечимдер болот да. Күч менен бул туура эмес. Парламентке келгенде бизнестен келдиңиз, Анан мамлекеттик кызматка такыр барайын деген оюм жок деп айтып келе жатасыз. Эмне үчүн? Эгерде бул ирет сизге ийгилик жылмайбай калса, мүмкүн президент ошол бийликке дайыма эле өкмөттү сындап келатасың, эми өзүң келип иштеп берчи деп премьер-министрликти сунуштап калса, барууга даярсызбы? Азыр андай ой жок. Андай эми сунуш түшсө дейли. Күн тартибинде андай маселе жок. Премьер-министр болуп барыш үчүн команда менен барыш керек. Команданы топтойсузбу? Көз карандысыз болуп барыш керек. Программаны толук кандуу ишке ашырыш керек. Эгерде премьер-министр болуп буту колуң байлануу болсо, 30 жылдан бери болуп аткан көрүнүш боло берет. Бир топ депутаттар өкмөттүн ишин сынга алып келе жатат. Анан добуш берүүгө келгенде эле колдоп кетесиздер. Анан бунун негизги себеби, жүйөсү эмнеге барып такалат? Же президентке каяш айтуудан, же ал кишинин ишеничинен чыгып калуудан корккон депутаттар барбы? Жок, негизи мындай караганда ошондой көрүнөт, ошондой мындай иш дагы бар. Бул биринчиден. Экинчиден Кошоматчылык эмеспи бул? Кошоматчылык дагы бар бул жерде. Аябай кошоматчылык болуп кетпедикпи? Депутаттар эле эмес, жалпы бүт ушундай эмеде жашап атпайбызбы? Бүгүн эле эмес, бул көптөн бери калыптанган нерсе да. Анан өкмөттө
жарым жылда, бир жылда тез алмаштырганда дагы депутаттар жаман да. Устукан бөлүшө албай, булар же премьерди иштетишпейт деген сөздөр бар эле да, 1-2 жыл, 3 жыл мурда, 4-5 жыл мурда. Улам эле алмаштырыша берет, улам эле иштетишпей, мүмкүнчүлүк бербейби деген сөздөрдү дагы жашап өтпөдүкпү. Азыр эми көбүрөөк отурганда буну качан алмаштырышат, бул иштебей атат деген дагы сөздөр бар. Bunun негизги себептери иш чындап. Анын ичинде сиз деле сын айтып келатасыз. Ал мезгилде депутат эмне? Бул депутат мыйзамдарды чыгарат, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Өкмөт аткаруу бийлиги ал мыйзамдарды аткарыш керек. Ошол жерде аткарылбаган же башка бир маселелер менен депутаттар сындашат. Айтышат. Элдин көйгөйүн айтышат, же болбосо бир багытты, бир сунуштарды айтышат. Ошол маалда кээ бирде катуу айтылат. Көпчүлүк мезгилде катуу айтылат. Анан аягына келгенде колдогонго колдобой кайра эле кетирсе кайра болбойт. Ушундай мезгилдер туура болуп калып атат. Ошон үчүн ушундай депутаттар биз көбүрөөк өзүбүзгө ударды алганга туура келип атат. Бирболдун келечегинен парламентте мындай кийинки 7-чи чакырылышта ийгилик жылмаярына ишенесизби? Баары жараткандын колунда. Алдын ала мындай деп айтыш кыйын. Бирок ошого койгон алдыга максатка, алдыга койгон цель, ушундай эмеге ишенип аракет кылыш керекпиз. Эгерде ошол койгон максатка ишенип, күндө ошонун үстүнөн иштеп, ошого туура багыт алган болсо, ал сөзсүз ишке ашат. Биз ошентип иштеп атабыз. Менин оюмча, буюрса ишке ашат деген ишеничтебиз. Эми бул жараткан менен элдин колунда бирдеке деп алдын ала айтыш дагы менимче туура эмес болгон, бирок аракет кылышыбыз. Бирбол баягы парламенттик шайлоонун алдында эле түзүлүп, анан ийгиликке жетишти да негизичи. Анан буга президенттик аппараттын азыркы жетекчиси Досалы Эсеналиевдин дагы салымы бар. Ал негизги саясий технологу, идеологу деп дагы айтып жүрүшөт. Анан ал кишинин кызматка келишине сиздин дагы таасир болдубу? Эми ал кишинин ордун ким басат анда? Эми сиз айткандай туура эле, биздин штабты жетектеген, биздин чоң иштерди Бирболдо жасаган ошол киши болгон Досалы Акбаралиевич. Бүгүн азыр эми президенттин командасында. Биз менен азыр чогуу эмес. Биз ал кишини чакырган да жокпуз. Ал кишиге биз тоскоолдукта болбой эле деп атабыз. Анын өзүнүн койгон алдында башка тапшырмалары бар. Кызматка барышына сиздин таасир болгонбу? Кызматка барышына менин таасирим болгон эмес. Ал президенттин өзүнүн тандоосу болгон. Өзү тандап, өзү кызматка чакырган. Ал ошого чейин өкмөттүн курамында иштеп калган. Жанагы патентте биз койгон болчук, ошол жактан президент өзү алып кеткен. Ал жака менин эч кандай менин салымым жок. Бирболдун демөөрчүсү ким азыр? Бирболдун демөөрчүсү андай демөөрчү жок. Биздин көз карашыбыз такыр башкача. Партия деген бул көпчүлүккө болуш керек. Бир адамдык эмес, жалгыз. Партияга жалгыз адамдын тегелегин эмес, бул идеянын, көз караштын, алдыңкы багыттын, ушулардын тегерегинде инсандар биригиш керек деп эсептейбиз. Эгерде кайрадан парламентке келбей калсаңыз кандай болот? Эмне менен алектенесиз? Эми аны дагы келгенде көрөрүз, ошол убакыт келгенде. Бул сиз үчүн да оор болушу мүмкүнбү? Утулганда дагы, утканда дагы мындай адам ошону достойно кабыл алыш керек да. Аны менен утук менен учуп кетпей, же утулуш менен чөгүп кетпей дегендей,
ошондой болуш керек негизи. Саясатта сиз бир топ лидерлер менен да үзөңгүлөр чогуу жүрдүңүз. Алар Бабанов, Төрөбаев, азыр парламентте Исаев отурат. Булар республикада мындай төртөөңүздөр чоң төбөсү көрүнгөн лидерлер элеңиздер. Анан булар менен мындай достук, жылуу мамилеңиздер азыр барбы же кызыкчылыктар эле болуп турбу агында? Жок, достук мамилебиз баары менен бар. Бири-бирибиз менен жакшы мамиледебиз. Бир убактарда кызыкчылыктар бириктирген, бирок ошол эле мезгилде биздин ошо маалда мындай достук мамилебиз дагы жакшы болгон, бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Ар бирибиздин көз караштарыбыз ар түрдүү. Негизинен саясатта мындай көз караштарыбыз ар түрдүү болгон менен негизи жалпы мамлекет үчүн, мекен үчүн дегенде бир багыттарыбыз түз болуш керек да негизи. Дагы бир саясатчы жөнүндө сурагым келип атат. Текебаев кезегинде өзү жазган конституциясы өзүн бузду деп сындадыңыз эле. Анан бул бир топ адамдарга мындай чоң бир башкарууну колуна бир колго топтоп бергенге шарт түзгөн деп, бул оюңуз менимче Атамбаев жөнүндө болсо керек. Анан азыркы президенттин башкаруусу ошол бир колго топтолгон бийликтен айырмаланабы? Дегеним, парламент деле, өкмөт деле көп учурда президенттин айтканын жасап жаткандай таасир калтырарын коомдук пикирде байкап жүрөбүз. Аны социалдык түйүндөрдөн өзүңүз деле окуп атсаңыз керек. Бул менин сөзүм эмес, бул элдин сөзү, көпчүлүктүн сөзү. Бизде мындай башкаруу, парламенттик башкаруу толук калыптана элек, толук ишке аша элек. Ошондуктан ушундай сөздөр, ушундай көрүнүштөр болду. Бул Союздан бери келе аткан ушул инерция мемлекет. Ушул эле мезгилде жанагы эгерде депутаттарды эл түз шайласа, элге түз подотчетный болсо, элге менен гана эсептешсе, анда парламенттик башкаруу алдыга карап Азыр эми сизге анда парламенттик башкаруу керекпи же президенттик башкарууга өтүш керекпи, эгерде парламенттик башкаруу ушундай болуп атса? Жок, биз парламенттик башкарууга толук кандуу келе элекпиз. Биз парламенттик башкарууну биз али көрө элекпиз. Биз президенттик башкаруудан чыга элекпиз али. Алтынбек мырза, сиздин 3 жогорку окуу жайын бүттү деген 3 дипломуңуз бар экен да. Мунун бардыгына кантип үлгүрдүңүз, же болбосо бул мындай бир фонд үчүн жасалганбы? Же ошонун бардыгынын пайдасы тийип атабы? Жок, анын баарынын пайдасы тийген жок. Өзү негизинен бир эле тармакта, багытта билим алган, негизи терең билим алса жетиштүү болот. Калганын эмнеге окуп койдуңуз? Анан мен юрфакты бүткөнмүн. Анан өзүмө негизи мындай өзүмдүн ички дүйнөмө карасам, мен экономикага жакыныраак экенмин. Анан экинчи билим алуум ошо экономикага ошол багытка арналды. Ошон үчүн эконофакты бүтүргөнмүн. Ал эми үчүнчүсү, ал бул дипакадемия, бул международные отношения, бул эми саясатчыга бул керек деген көз карашта аны мен окуганмын. Болгону ушул алардын бардыгы бир мен жасап аткан иштериме сөзсүз таасирин тийгизип атат. Алтынбек мырза, эми үй бүлөңүз жөнүндө да сурагым келип атат. Сиз бай ата деп эсептер элем. 7 уул кызыңыз бар экен. Алардын бири спорттун хоккей түрү менен машыгарын укканым бар. Ал түгүл, ал өзүңүз дагы ири мелдештерден келгенде аэропорттон тозуп жүргөнүңүздү социалдык түйүндөрдөн окудум эле, көрдүм эле. Анан
азыр ал чет өлкөдө машыгып атса керек да. Эмне үчүн ушул хоккей түрүнө бердиңиз спортту? Негизи мен спорттон алыс эмесмин. Мени элдер көбүнчө мындай единоборство, ушул бокс, күрөш, ушундай жактардан көп көрүшөт да. Мен да түшүнүгүм мурда ошондой болчу. Мамлекет көп чыгым кылбай, ушундай күрөш, бокс, ушундай единоборстволорго чыгым кылып, Монголияда ошондой да. Результат көрсөтүп, Кыргызстандын желегин көтөрүлсө туура болот деген көз карашта элем. Акыркы убактарда көз карашым өзгөрдү. Бул биз балдарды командный оюндарга бергенибиз бул туура болот экен. Себеби командный игрок болот. Мындай жанагы эгоизм деген эмелери азаят. Анан командный иштөөнү, командада иштөөнү, командада өзүн алып жүрүүнү, командада эмени үйрөнөт экен. Ошого хоккейдин эмеси аябай жакшы экен. Футбол, толтура башка оюндарда көп. Негизи мамлекет ушул результатына карабай командный оюндарга басым кылса келечекте туура болот экен. Ал эми балам берген себебим кичинекейибизден биз союз кезинде чоңойбодук, хоккейге аябай болеть этчү элек. СССР, Канада, ошол маалда Америка, анан Финляндия, ушу күчтүү командалар эле, ушуларга кичине аябай кызык. Жигиттерибиз мен деле кызыкчумун ага. Кызыкчубуз, анан ошол балам бир аз өзүндө мындай башкачараак энергиясын кичинекейинен байкап, анан ошол хоккейге бергенбиз. Эми азыр Кудайга шүгүр жакшы эле кетип атат. Эми дагы көрөбүз, азыр жашта кичинекей али. Башка балдарыңыз дагы ошондой спорттун башка түрлөрү менен түрлөрүндө жүрүшөт, баарында ошондой. Мен көбүнчө азыр балдарды командный оюндарга бергенге акыркы убактарда аракет кылам. Футбол, башка оюндар. Үйдө мындай балдарга кандай атасыз дагы, жубайыңызга кандай жарсыз? Эми мындай Тиричиликке жардам бересизби? Үйдө строгойраакмын десем болуш керек. Мындай болгон негизи мен эмем характерим ушундай окшойт да, болгон. Катуураак бир аз көп эле эзилип, көп эле баласак болуп кеткенден бир аз эзилген. Алысыраак окшойм, негизи ушундай да. Мындай тиричилик ишинде жардам бербейсиз? Тиричиликте үйдө жардам бере турган иш деле жок дейм. Огород жок болсо, бир чоң жумуш жок болсо, айылдагыдай бир тиричилик болсо, анда бир оор жумуш болсо, анда аны эркектин кыла турган иштер. Эми үйдө азыр шаардабыз, эми шаарда жумуш деле жок дейм. Сизди парламентте абдан мындай табити жакшы кийинген депутаттардын катарында кошуп жүрүшөт экен. Анан өзүңүздү саркеч адаммын деп эсептейсизби? Мен билбейм, бул кандай болон тандоо өзүңүздөнбү же жубайыңыз жардам береби? Жок, тандоону мен өзүм тандайм, эч кимдин жардамысыз. Анан мындай жарашыктуураак кийгенге аракет кылам мен негизинен. Анан кийим мен үчүн бул биринчи орунда эмес негизи. Ырга дагы шыктуу жайыңыз бар экен. Анткени обончу Бекборбиевдин бир кечесинде ырдаганыңызды көрүп калдык. Анан негизи үлпөт кеченин да көркүн чыгарган жайыңыз барбы? Жок, андай бир жанагыдай компаниянын мындай кызыктырып ортоңузда центр внимания андай эмесмин. Жан дүйнөм ырларга, поэзияларга мындай жакын негизинен. Өзүм көп ырдабайм. Эми тиги Бекборбиевдин юбилейинде ырдадым, бир мындай публичный. Жакшы жолдош экенсиз да, эми. Анан башка жерлерде андай өнөр жок. Стресс болосузбу? Стресс эми ар түрдүү кырдаалдар жаралышы мүмкүн.
Стресс сөзсүз болосуң. Кээ бир мезгилдерде аябай мындай ыкчам күтүлбөгөн бир окуялар болуп кетиши мүмкүн, күтүлбөгөн бир кабарлар болуп кетиши мүмкүн. Пендебиз да. Сөзсүз андай периоддор болот. Анан эми стресстен батыраак чыкканга аракет кылыш керек негизи. Эмне жардам берет? Ал негизинен ал эмнеден стресс болуп атасың? Ал өтүп кеттиби уже? Аны кайра оңдой албайсыңбы? Ага көп эме кылыштын, ага кирип кетиштин кереги жок. Эгер кирип кетсең, ал өзүңө эле зыян да. Эгер ал процесс жүрүп атабы, аны бат оңдогонго аракет кылыш керек. Оңдой албасаң, анда дагы аны менен анда айла жокпу? Айла жок болуп кетиштин, күйүп отуп, стресс болуп кетиштин кереги жок деп ойлойм. Бирок баары бир биз эмебиз да, пендебиз, баары бир болезнь ала турган учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошол мезгилде сөзсүз стресс болосуң. Стресстин эмеси бул организмди силкет да, бул перезагрузка деп коет. Ошондо бир кайра чыңалышы мүмкүн. Бул пайдалуу жагы да болушу мүмкүн да. Ар бир нерсенин артына бир жакшы нерсеге тилек кылып, ошого жооруш керек да. Чоң рахмат, анда сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат, ушунчалык мүмкүнчүлүк түзүп, жакшы мындай маек болду. Чоң ыраазычылык билдиребиз.